Кыргызстан менен Венгриянын дипломатиялык алакасы 1992 жылы негизделген. Эки мамлекеттин ортосундагы мыйзамдык база 25 эл аралык келишимди камтыйт. 31 жылдын ичинде тараптар саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө алакасын чыңдай алды. Эсимде могу кичине кезимде ушундай чачымды апам Чачын өрүп шөкүлө кийген кыргыз кызы кыргыз-венгр дипломатиялык алакасынын 30 жылдыгына арналган көргөзмөгө коюлган. Анын автору скульптор, сүрөтчү Тамила Маматова. Анын кыргыз кызы баштаган бир катар эмгектери эки өлкөнүн 30 жылдык дипломатиялык кызматташтыгына арналган көргөзмөсүндө көрк кошкон. Биздин маданиятыбыздын кандай экени, улуттук кийимдерибиздин маданияты кандай экенин мен жараткан чыгармаларым аркылуу билди деп ойлойм. Анан дагы жаныбарларды биз илбирсти мындай баалашыбыз, жылкыларды баалашыбыз ошол скульптуралар аркылуу берилди деп ойлойм. Элчиликте болду выставка. Жылуу кабыл алышты. Скульптуралык искусствонун түптөлүшүнө венгр скульптору Ласло Мисароштун салымы бар. Ал 1930 жылдары мурдагы Фрунзе шаарына эмиграция болуп келген. Анын ысымы менен Бишкектеги бир катар имараттардын тарыхы байланыштуу. Алардын ичинен эски өкмөт үйү, темир жол бекети, улуттук банкты белгилөөгө болот. Белгилүү архитектордун неберелери менен Садыр Жапаров жолугушту. Иш менен барсак дагы биз Кыргызстанды абдан жакшы көрүп калдык. Ал жүрөгүбүздүн бөлөгү дайыма Кыргызстанда болот. Садыр Жапаров Ласло Мисароштун эмгеги бааланып, Бишкектеги көчөгө аты берилгенин, Ордо калаада мемориалдык такта орнотулганын белгиледи. Анын кызынын апасы тууралуу маалымат алуу өтүнүчүнөн кабардар экенин айтты. Өлкөнүн архивдеринен табылган үй бүлөлүк 2 сүрөтүн жана Мисароштун 7 сүрөтүн тапшырып, өлкөгө келип кетүүгө чакырды. Вильма Коваштын өлгөндүгү тууралуу актылары бар экен. Анын баарын таап чыктык архивдерден. Бул материалдарды сиздерге өз колум менен тапшырып коюуну туура көрдүм. Кыргыз-мажар алакасынын данакери болгон дагы бир инсан Даут Мырза. Ал кыргыз тилинде түш жоруп, салт санааны жакшы билет. Буга бир чети кесиби себеп болсо, экинчи жагынан ал кыргыздын күйөө баласы. Байыркы түрктөрдүн маданиятын эң жакшы сактап келген кыргыздар. Кыргыздар арасында мына залкар манасчылар бар болчу, эпостук каада салттар сакталып келген. Мажарлар мисалы кыргызча, казакча, башка түрк тилдерди үйрөнгөндө ошол таң калат. Бул кайда кантип алар миңдеген километр алыс жерде жашаса да, бизде мисалы бычак, сакал, алма, буудай, арпа сыяктуу сөздөр бирдей окшоштугу бар. Боордош элдердин ортосундагы ымалага Садыр Жапаровдун визити дем берет. Мындай пикирин Венгриянын улуттук жыйынынын спикери Ласло Кövер мамлекет башчыга жолукканда билдирди. Анда парламенттер аралык кызматташтыктын эки тараптуу, аймактык жана эл аралык күн тартипте турган актуалдуу маселелер ортого салынды. Magyar-kirgiz kapcsolatoknak még egy komoly lendületet fog adni. Ушу сиздин ушундай достук Боордош элден келген сапарыңыз болочокто эки элдин достугун мындан ары өнүктүрүүгө чоң түрткү болот. Мындан ары дагы бардык деңгээлдеги байланыштарды үзгүлтүксүз улантуунун мааниси белгиленди. Садыр Жапаров Венгрия Европа биримдигинин ичинен Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин түзгөн биринчи өлкө болгонун да жогору баалай турганын айтты. Кызматташуу жылдар ичинде биз олуттуу жана менимче абдан жемиштүү жолдорду басып өттүк. Бишкек жана Будапешт шаарларында өлкөлөрүбүздүн элчиликтер ачылып ишин баштады. Стратегиялык кеңеш түзүлдү. Кыргыз-Венгер фонду түзүлүп өзүнүн ишин баштады. Экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Венгер өкмөттөр аралык комиссиянын жана ишкерлер кеңешинин алкагында иш жүргүзүлүүдө. Президент кыргызстандык студенттер Венгриянын эң мыкты университеттеринде билим алып жатканын белгиледи. Мажаристандын жогорку окуу жайларында окууга кыргыз жарандарына жылына 200-гө чейин квота бөлүнөт. 2016 жылдын башында 25 орун бөлүнүп берилсе, жылдан жылга ал квота көбөйүп 25тен 50-гө, 50ден 75-ке, 75тен 150-гө, анан былтыр 200 орун бөлүнүп берилди. Макулдашыбыз күчүнө киргенден баштап 488 Кыргыз Республикасынын жараны Венгриянын жогорку окуу жайларына окууга мүмкүнчүлүктөрдү алышты.
Кыргызстандык студенттер негизинен IT технологиялары, эл аралык мамилелер сыяктуу багыттарды тандашаарын билим берүү жана илим министрлигинен маалымдашты. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Венгрия, Будапешт шаары.